Автономдуу өлтүргүч роботторду чыгарууну алдын алуу үчүн адистер Бириккен Улуттар уюмун чара көрүүгө чакырды. Ал тапта бийлеген роботтор чогулуп, Гиннес дүйнөлүк рекордун жаңыртты. Кытайда 1000ден ашуун робот иш-чарага катышып, жергиликтүү тургундарга бийлеп беришти. Биз Samsung компаниясынын Note 7 смартфонунун батареялары жарылганын унутуп бараткан чакта, ал соңку көлөмү чоң Note 8 смартфонун ачыкка чыгарды. Анын кош камера системасы оптикалык сүрөт стабилизатору менен чогуу келет. Демек, видео жана сүрөттөрдү мыкты тарта аласыз. Узундугу 16 см болгон чөнтөк телефон 1114 акш долларына сатылат. Капчыгыңыз кенен болсо, ойлонуп көрүңүз. Японияда Пеппе роботу диний кызматкер катары тартылды. Аны атайын жарманкеде биринчи жолу көрсөтүштү. Робот буддисттер ыйык деп санаган китепти жатка билет жана адам сымал робот диний кызматкердин ролун аткарат. Японияда сөөк көмүүгө диний кызматкерди чакыруу кымбат турат. Ал эми роботту сатып алуу бир топ арзан жана ал кечилдердин ролун аткара алат.